Алтынбек Теңизбаев милиция кызматында 25 жылдан бери иштейт. Ал эмгек жолун жаза аткаруу, кайгылуу күзөт кызматтарынан баштаган. Акыркы 15 жылдан бери жол көзөмөлдөө тармагында Теңизбаевдин күнүмдүк жумушу жол боюндагы мектептердин жанында көзөмөл жүргүзүп, окуучуларды жолдон өткөрүү менен башталат. Мен кызматымды аябай кандай десем, сүйүп иштеймин. Ушуга күнү түнү көнүп калганбыз. Биздин ишти айтып кетсем аябай оор, татаал. Ушул кыймыл, ушул транспорттардын кыймылы болгон сайын ушу биздин кыймыл аракеттерибиз токтобой күнү түнү ушул элдин коопсуздугун, коомдук тартипти жол көзөмөлдөө тармагында тынымсыз эмгектенип келүүдөмүн. Милициянын сержантынан баштаган жаш жигит өмүрүнүн жарымын ушул тармакка арнаган. Учурда милициянын капитаны. Алтынбек мырзанын эмгеги бүгүн акталып, Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланды. Милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы бүгүн салтанаттуу майрамдалды. Бул күн милиция кызматкерлери үчүн кубанычтуу күн. Бүгүн алардын эмгеги бааланат. Милиция майрам күнгө карабай күнү түнү талыкпай иштеп, эл кызматында түйшүктүү жана сыймыктуу ишинде ата мекени үчүн талыкпай кызмат көрсөткөн милиционерлер Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын төш белгиси, ардактуу баракча жана сыйлуу белектери менен сыйланышты. Салтанаттын жүрүшүндө Ноокат районунун жаш тескөөчүлөрү ардак баракча менен сыйланды. Алар республика боюнча жаш тескөөчүлөрдүн арасында алдыңкы орун ээлеп, Россия Федерациясына барып биринчиликти багындырган. Демек, кыргыз милициясынын келечеги үчүн жаш муун даярдалып келе жатат десек болот. Ош облусунун аймагында 9 айдын ичинде 5000ге чукул кылмыш катталып, анын 95%ын бет ачылган. Алардын арасында 20дайы оор кылмыш деп эсептелет. Бул кылмыштардын бетин ачууда милиция кызматкерлери ыкчам иш алып барган. Милиция кызматында реформа жүрүп, жаңы 6 кызмат ачылды. Мурдагы уголовный розыска дегенибиз СКМ деп, служба криминалдык милиция деп кыргызчасы, милициянын криминалдык кызматы, баңги затына каршы күрөшүү бөлүмү, ички коопсуздук кызматы, ошондой эле коомдук коопсуздук кызматы деп, мурда ООП деп койчу эле, ошол кызматтар бүгүнкү күндө ошол багыт менен иш алып барып жатышат. 94 жыл аралыгында иш учурунда 150 кызматкер каза болгон. Алардын 30-у Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери болгон. Каза болгон милиция кызматкерлеринин элеси түбөлүккө сакталат. Бул күндөргө кыргыз милициясы албетте бүтүн келе алган жок. Арабызда жоготуулар болгон. Өз өмүрүн мамлекет үчүн, эл үчүн кыйган, өз өмүрүн аябай элим деп кылмыштуулук менен күрөшүп, арабыздан жок болуп калган кызматкерлер да бар. Албетте алардын өлүмдөрү, алардын ошол милицияда болгон турмушу кийинки муунга өрнөк болот деген чоң ишеничтемин. Милиция кызматкерлерине акыркы жылдары мамлекет тарабынан да көп көңүл бурулуп, батирлер берилип жатат. Эми 2020-жылга чейин алардын маянасы да жогорулай тургандыгы айтылууда. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.